Baldarım, na Kudayдын taňy atdy. Kanday saldыңар baldarım? En son. Kelgile çay bilen. Çayыңарды içip. Mah gel balam. Anan mektepke jönöýbüz. Algıla baldarım. Yeri oturdu. Mah kızım. Mah, Kamina. Karma. Nanay küçük. Hop. Tuttu. Allah'ın bergen 8 balam var. 6 kız, 2 oğlum var. Batır enelik namını alelekmin. Batır enelerdin nemesinemin, katarındamın, kuda kalasa. Uşulardın berip koyganına şükür kılam men, baldarımın. Kızım mektepte. Mektepke yetişken, bular hazır, bular çaydı içip. 3 okuçum var, 3'e getirip mektepke. Anan bu 2 kızım sacık kımbattap ketkenine şu 2 kızımı sacık'a ber albadık. 1,5 min. Ben her birine 1,5 minden töleştele kıyım bolup kalatken baldarga. Hem başka aymaqtarga qaraganda Kırgızstanda bu Çatkalda kış keç ketet negizинен. Başka rayonlarda jaz kelсе bizde hazır dagы деле 1 metr kar var. Kış gün suukka байланыштуу şu kelinçem ekөөбүз эртең менен шашпай bir 11-12ге жакын жумушка чыгышка туура келет. Темир кармап иштеген үчүн суукта кыйыныраак. Ошол анан күн ысыкканда чыгып клиенттер келет, клиенттерди карап машиналарын оңдойбуз колдон келишинче. Ого чейин şu бала чака менен үйдө отурабыз. Geldiňärби kızlarım? Geldik. Yanadayım küçükler. Kanday okup geldiňär? Jakşı okup geldiňärbi? Geldiler, girgile kızlarım. Bütkiňärdi orduna koýgu. Öýde koýgoýsunarby üstüne. Gel girgile. Girgile ejeňler geldi anake. Жақсы. Baskıla. Kızlarım ataňdan siňdileriňärdi algyla. Biz ataň ekөөbüz jumuşka çygabız. Otu jagıp koydum üýge. Jolu üýde siňdileriňärdi gündegidey karap oturargylar. Biz iştep geleylik hem. Maşa men kalın kurtkam gana. Gül suğuk okşayıp koyuyor geçe karabana. Bana da giy kalın kurtkala. Bak. Oh. Mayladın gana keçinde barabız da men işten geleyini. Men iş kılıp geleyin nak. Anam barabız da. Mak. Az top bolan kılbazaň boldu. Oh. Sen kızlarına çayını verip kusan tozup çıkıyorum men garaşta açıp işte başına vereyim klientler. Ha? Oh. Oh, sa kakap kilim hazır. Oh. Az men işten geleyim lan giyin tezim öyle. Hazır. Diagnostika kılıp kalıp berip koyç. Giyinör ha. Birөө kütüp turuptur da. Şunday yaşa günde. Şu formalı yoldaşım жылыраак кийесин деп атайын сатып алып берген. İşke de ыңгайлуу. Ben oşo үйдө чырчасында перчатки менен пакетте ключтар барлар. Ал берип качкырым.
Azira sizler giyindingер balдар? Mектепке jo'naysizlarmi? Күрүштөрүм баары бар болду экен. Үйгө койсом жана 2 кичинекей кыздарым алышат да, мен азыр головка жасайм. Мен күнүмдүк ишим ошол азыр. Головка жасамай. Так, мына менен притирка кылабыз. Мына менен головка басам, пружина басам. Баары бар экен буюрса. Мына менен сальник чыгарабыз. Мисалы, кериндеги мисалы азыр аялдар иштешип атат. Алар мисалы шивени цехте иштешип, машинасын кармашып, анан жана шипчик дегендер бар. Ошондакайларды колдонушса, анан мен күнүмдүк инструменттерим ошол мынакей. Ошолар менен иштейм. Ошолар менен курсабыз тоюп атабыз, балдарыбыз багып атабыз буюрса. Эми жумушка кеттим мен да. Мына азыр ошол темир эшик, темир барата биздин ишибиз. Жолдошум экөөбүз күндө ошол жерде иштейбиз. Мен азыр балдарым тамак ашын берип, мектептен келгендерин күтүп алып, кайра мектепке жөнөткөн чейин мына жолдошум биринчи клиентти кабыл алыптыр. Азыр мен кирем. Жолдошум оор жерлерин иштерди кылат. Анан мен мотордо проблема бар болсо, маселеси бар болсо мотордо, мотор жак мага бөлүнгөн, моторду мен жасайм. Эми азыр кеттик ишке. Неме кыл? О, головканы түйүнө салып жерге коюп туруп. Головканы текшерчи, клапанын ийилгени канча ийилиптир. Шерматов азыр бүгүн чачып коем да, анан эмне керек экенин айтам. Мен жаңы базарга башкатыра келип калдым. Жаңы базарга барып Баштайбыз ишибизди. Азыр кече чачканбыз. Outback Subaru машинанын головкасы. Тегистеп коелу. Бул жумушту мен жолдошумдан үйрөнгөм. Жолдошум жанында жүрүп, ушул кесипти үйрөнүп, жанында жүрөм, чогулуп бар дайым эле. Анан ушинтип бири-бирибизге жардам берип көтөрүшүп, анан мындай головкалар мен жасап, мотор жагын карайм. Жакшы окуп келгиле балдар. Жолдон абайлагыла. Машинадан алыс болуп, чеке менен баскыла. Майлы, жакшы окуп келгиле. Жакшы, насыл жакшы. Бешкит экен. Ben иштегениме, бул немеге иштегениме, Куда кааласа быйыл 4-жыл мотор жасап баштаганыма. Мен азыр Subaru Outback'ин жасап келатам. Ушу 4 жылдан бери жасайм негизи. Мага көнүп калдым бул моторлорго. Эң кымбат жасаган машинанын маркасы Lexus 470. Моторун жасагам, өзүм жасагам, аны өзүм жасап чыккам. Куда кааласа айдап жүрөт, эси ыраазы. Эң кыйын мотор жасаган мага кайсыл десем, Range Rover Sport
төрт объемдогу моторун жасап чыктым. Эң кыйын жери ал неме койгон, зажигание койгон өтө кыйын болду бизге. Зажигание болгону жолдошум жардам берип айтып турган үчүн кичине жеңилирээк болду. Негизи эң кыйын неме мотор жасаган Range Rover экен. Угуп келатам, бизге чейин мотор жасагандар 4-5 ушу Range Rover'дин моторун жасагандар 4-5 адам устанын колунда гана чыккан экен да, Range Rover жасаган. Ошол Кыргызстан боюнча. Ошолор катары мен да кирдим, Кудай кааласа, мактанып кетейин деп. Кудай кааласа кирдим Range Rover'дин моторун жасаганга. Шүгүр, Кудайга шүгүр. Мен негизи бул иш аял кишиге өтө оор. Анан кечке чейин ушул темир кармап, суукта чарчап калам. Чынын айткандачы, ары бери көтөрүп, анан иштеп, кыйналып калам. Анан кечке кирип балдарыма тамак аш кылышым керек. Балдарымдын кири бар дегендей, алардын кирин жуйм дегендей. Кыздарым чоңоюп калды, бирок кыздарым чоңойгону менен баары бала анан окуусу бар, көбүрөөк окууга көңүл бургула дейбиз биз жолдошум экөөбүз. Ага карабай Кудайга шүгүр, бала караганга жарашып атат. Кудайга шүгүр, али жолдошум нааразы кылганга да нааразы кылганга да менин немем жок. Кудай кааласа жалаңан эле ошол өмүрүмдүн аягына чейин ыраазы кылайын деген үмүт менен жашайм. Жолдошум мен Кудайга шүгүр нааразымын деп бир наалыган сөзүн уга элекмин. Жолдошум да чарчайт негизи. Анан эркек кишинин иши болгон үчүн эркек кишиге анчалык билинбейт. Негизичи. Анан биз аялдарга оор, чынында айтып келгенде. Чарчаганыбызга карабай, бирок балдарыбыз менен кечинде кирип сөз ойногонго аракет кылабыз. Анткени алар бизди күтөт, үмүт кылышат. Эшиктен кирип келгенде күлүп күтүп алышат, жана чарчаганыңды эсиңден чыгарып коесуң кечинде. Негизичи ушундай дейт элем. Наалыбайм ишимден, жумушумдан наалыбайм. Кудайга шүгүр. Азыр клаптын баары жакшы эле кирип чыгып атат. Люк жок, а? Жок, люк жок. Жакшы. Жеңил эле көрсөң өзүң көрсөң. Мына текшерем да. Анан эмени сен бул эки головканы жасап даярдай бер. Сон барып келейин, а? Чалып. Я калпай. Алып көрүңү. Ниванын головкасын кечине жасайбы? Кечинде жасайм. Ал экөөнү бүтүргөн менен кечинде. Кечинде де үйдө жасайм да. Азырча жылуу жер жок болгон үчүн, жана айтып кеткенимдей, жылуу жер жок болгон үчүн головкаларды үйдө жасайм. Анан баарын бир кылып чогултуп баштайм кайра. Бул Ниванын головкасы, моторун чачып койдук эле. Муну азыр жууп тазалап бензин менен. Ушинтип жууп алабыз. Анан кечке чейин суукта иштебейин деп ушинтип жууп тазалап, майларын кетирип,
Анан үйгө алып кирип жылуураак үйдө жасайм. Бул эски машиналар болгон үчүн негизи булардын майлары көпкө чейин келиндеги адамдар бар, майын алмаштырбайт. Чынында келгендечи, анан убагын өтүп кетет. Анан монтип майлар катып калат. Немедечи, головкалар, моторлордо майлар катып калып, анан айла жок ушуларды кырып жүйбүз. Жууп тазалап иш кылбасаң жанагы кылган ишиң акташ керек да. Алган акчаңа акташ дегендей, алган акчабызды актап анан неме кылышыбыз керек, иштешибиз керек да. Буйруш ошо өзүбүзгө буйрусун жуксун дегендей кылып таза кылып иш кылганга аракет кылабыз. Анан монтип монтип катып калгандан кийин жууш өтө кыйын, татаал иш. Негизи швейный машинага караганда, поварчылыкка караганда бул иш оор. Мен азыр канча мотор жасаганымдын эсебин билбейм. Чынын айткандачы, мотор 4 жылдан бери жасайм, эсептей албайсың да. Анан көбүнчө Subaru Outback'тин моторун көбүрөөк жасадым. Азыр да жасап жатам ошо. Lanos машина. Lanos Lexust'ун жасайм. Көп жасадым. Анткени бизде мындай караганда Жигулиникин да жасай берем, Союз машинаныкын да, анан азыркы иномарка машиналарда жасай берем. Жигули, Нива көбүрөөк чыгардым. Много немеден, машиналардан Subaru Outback менен Nexia менен Lanos'тун көбүрөөк жасадым. Анткени бизде көбүрөөк да бул машиналар. Чаткал районунда көп болгон үчүн ошоларды жасадым. Анан эң сложный машиналарым ошол азыр жаңы чыгып аткан машиналарды жасап баштадым. Өтө кыйын, негизи. Өтө кыйын. Жанагы немени да жасайм. Эми азыр электроника атайын деп атам. Электронный машиналар келип калды биздин Чаткал районуна, Кудай кааласа. Ошонун моторуна аракет кылып баштадым. Көбүнчө үйрөнгөн жолдошумдан үйрөндүм. Болгону дагы кошумча болсун деп, азыркы жаңы маркалардын немесин интернеттен көбүрөөк көргөнгө аракет кылам. Интернеттен көбүрөөк аракет кылсаң, жанагы мен өзүм апам раматылык айтчу эле, өнөрдү колдон үйрөнбөй, көздөн уурдап үйрөн деген. Көздөн уурдап үйрөнгөндү жакшы көрөм мен. Муну мындай кылайм, андай кылайм деп канча айтса да үйрөнө албайм. Бирок ошону карап отуруп, көз менен үйрөнүп, ошого аракет кылам. Ошон үчүн интернеттен көбүрөөк изилдейм. Көбүрөөк изилдеп, ошол муну мындай кылыш, ошону сактап, мээме сактап калганга аракет кылам да, анан ошо келгенден кийин, муну мындай кылыш керек эле, муну мындай кылыш керек деп аракет кылып баштайм да. Анан бирок көбүрөөк ыраазычылыгым жолдошумдун аркасынан мен ошончалык бийиктикке жетишип атканыма мен шүгүр кылам. Мени колдоп аткан, эң көп колдоп аткан жолдошум. Жолдошума ыраазымын. Ошол Subaru мотордун головкасы. Кудай кааласа эртең муну головкасын басабыз. Головкасын басып бүтүрүп, моторду ордуна коюп, койгондон кийин жүргүзүп, Кудай кааласа ээсине тапшырабыз. Эми не десем, бул өтө ишибиз оор, маланке. Мына мисалы айла жок жериндей жерге барсаң, эми жанагы шаарда условия бар да, бизде условия жок. Ушуну жолдошум сатып алган, атайын мотор көтөрөбүз деп. Жолдошум экөөбүз ошу менен көтөрүп, кайра салып, чыгарабыз, салабыз, жасап бүтүп, жериндеги машиналар бар, моторун чыгара албайбыз. Мисалы, Lexus 300. Lexus 300'тün моторуну чыгарабыз. Ичинен жасаш өтө кыйын. Өтө мындай зажигание койгонго да өтө кыйын, сложный машиналар келет. Мисалы, бизде условия болсо, мотор саткан жерлер болсо, бир моторду, бир машинаны 2 күндө бүтүрүп чыгарганга аракет кылабыз. Болгону бизде азыр неме жок да, маманке. Мисалы, бул жерде
мындай иномарканын машинасын сатканга неме жок. Запчасть магазин жок. Базар жок. Шаардан Оштон заказ кылдырабыз, мисалы ээлери Бишкектен заказ кылдырабыз, анын келишин күтөбүз. Мына кыштын күнүндө неме болгон үчүн, кар оор түшкөн үчүн кээде жол жабык болуп калат. Ошол менен биздин ишибиз задержка болуп калат. Ушуга мен кайрылып кетет элем. Ушу өкмөт жактан жардам болуп, магазин ачылса, биз жакка да ошо иномарка машиналардын запчасттары келсе, бизге да ишибиз кичине жеңилдеп калат эле. Запчасть жок болгонго бизге бир аз запчасть жактан оорураак болуп атат ишибиз. Үйдө жасайбыз эми азыр жылуу жер болгон чейин айла жок. Үйгө алып кеп жасаш керек болуп атат. Бизге үйүбүз жакын. Атаңды? Атаң кетти? Атаң ишке кетти дагы. Сен атаңбы? Атаңа барасыңбы? Бар, атаңа бар. Ama ben atamadım. Атаң бир жака кетти да, кызым. Мына головкабызды жууп келдик. Мотор мына май болгон үчүн бензин менен жууп, кургатып, житин кетирип анан алып келдим. Үйдө жаш балдар бар болгон үчүн зыян тийбесин деп биринчи сырттан жууп, бензин менен жууп, кургатып, житин кетирип анан алып киребиз. Эшикте суук болгон үчүн көп иштей албайм. Ошого күйөөм ушу коридорубузга үй салып атканда сага жылуураак деп шу жерге духовка коюп берген. Сага ысык келип турат деп, от жагылып турат, азыр ысык уруп турат. Шу жерде иштейм. Кээде түнкү саат 3-кө чейин, 3:30-га чейин ушуну головка жасайм. Күндүзү эшикти иштеп келип, кечки саат 4:30-5-терде үйгө кирип, кечки тамакты кылып, балдарыма курсагын тойгузуп, уктатып, жайгаштырып, кайра ошол ишимди баштайм мен. Бул да кичине бизге өзүбүзгө жардам болот деп, жолдошум эми күндүзү иштеп атасың, түнкүсүн неме кыл дейт. Анан машина азыр биздин Чаткал районунда машина көбөйүп кеткен үчүн ишибиз көп, Кудай кааласа. Мынагы майда иш болгон үчүн мотор неме жасаган. Головка жасаган. Ошо үйдө жасайм. Анан муну жасап чыккандан кийин анан моторду өзүн блокторун бир сире бензин менен жууп, тазалап, неме кылабыз. Головканы баскандан кийин анан моторду немеге откузабыз. Машинага откузабыз. Так. Биз пружинаны откузганыбыз себеби мынагы Жумай мага немени алып берип кой. Мындай болуп секирип айланыш керек. Ошондо мынагы бирдей айланат. Эгер бирдей неме кыла берсек, пружина баспай иш кыла турган болсок, бирдей айланбай калат. Анан кээде мына катып калат. Пружина бизге көбүрөөк жардам берет, көбүрөөк иш берет. Эми бул дегени эми биз мына азыр мотор жасап атканыбыз сразу эле аябай мындай немеге киришип кеткен эмеспиз. Кыйынчылык болот. Убагында аябай кыйналган күндөрүбүз да болгон. Мисалы, моторду кыйналып жасап жүргүзсөң кээде жүрбөй калат. Мындай кандай десем, настроениябыз өлгөн күндөрүбүз болот. Азырга чейин мисалы, эми азыр Кудайга шүгүр анча ошол кыйынчылыктын артынан опут алып калдык. Жанагы күйөөм өзүнүн билими, ошол машина жактан билими күчтүү болгон үчүн изилдеп ошо кыйынчылыктын немесин жеңип өттүк. Бирок кыйынчылык менен жасагандан кийин жанагы машинаны жүргүзгөндө от албай койсо,
Настроениең да өлөт, ыйлагың да келет да, кээде ыйлаган күндөрүм да болгон. Жолдошума көрсөтпөйчү, чын мындай жалган айтыштын кереги жок. Чынын айтканда жолдошум деле билбейт менин мындай ыйлаган күндөрүм. Жолдошум кээде уктай албай, түнү менен уктай албай өткөргөн күндөрү да болгондо, мисалы түнү менен ойлонуп жагат, эртең менен эле эми үйкүгө кеткенде кайра туруп, мен мындай кылсак болуп кетет болуш керек деп анан чыгып ошол жолдошум түнү менен ойлонгон немени аракет кылабыз да ошол кана ойлонгон немебизди кылып көрөлүчү деп кылабыз. Бирок Кудайга шүгүр, жолдошума Кудайым ушунчалык неме берип койгонуна шүгүр дейм да. Ушу ойлонгон ишке ашат бизде. Сөзсүз ишке ашат. Ойлонуп туруп, ошо ойлонуп чечет да бүт нерсеничи, мындай шырт чече бергенди неме кылбайт. Ойлонуп, жанагы жетти өлчөп биргес дегендей да, жолдошум ишичи. Анан кызык күндөрүбүз өткөн аябай. Былтыр эле айтып өтүп кетсем, машина оңдотабыз, жана яман ичинде машина оңдотуп жана яман унутуп коюптум да. Яманга түшүп кеткен күндөрүбүз болгон. Ыйлаган күндөрүбүз болгон жолдошум экөөбүз. Кызык күндөрүбүз болгон аябай, андай немебиз жок. Жалаң элемби жанагы ишке киришип кет деген неме эмес го, бирок иш кылып аткан немебизде деле ошол комедия жактарыбыз да көбүрөөк болот да. Анан кээде урушуп кеткен күндөрүбүз да болот. Тура эмес иш кылып коесуң да, мисалы мен жолдошумдун жанына чыгып сразу үйрөнүп кеткен эмесмин да. Мындай кылып коюпсуң деп кээде өзүң кыл деген күндөрүм да болгон. Кылбайм өзүң кыл деген күндөрүм да болгон. Чынын айткандачы, бирок кайра эле кой. Өзүм ошого неме кылган, менин жолдошум алып чыгып, сен ушуну кыл, ушуну үйрөн деп неме кылган эмес. Өзүм кызыгып чыгып кеткеним үчүн кайра кой, ошончолук неме кылып атам го. Мен туура эмес кылганым менен мени сен жаман бол деп кыйкырбайт да. Мисалы башка жакка иштесем деле, мисалы документ иштесең деле туура эмес кылып койсо, ошону кой, ушу ишимди иштеп кетейин деп башка бирөөнүн деле сөзүн неме кыласың. Анан мен жаман бол дебейт го жолдошум деп кайра ошол ишти улантып кеткенге аракет кылып, анан мен туура эмес кылып атам, муну айтып койсоң, үйрөтүп койсоң мен кайра кылат элем деп, бирок ошол ишим кайра оңдоп кеткенге аракет кылам да. Таштап койбойм. Мындай өзүң кыл дегениң менен, бирок таштап койбойм да, аракет кылып улантып кетем. Шүгүр, улантып кетип ошончалык деңгээлге жеткениме Аллага шүгүр кылам. Чоң балам жасайт кадимгидей эле. Анда 2 жыл болуп калды ишке чыгып калганына. Азыр 6 класс, 7 классты бүтүп атат. 5 класстан бери иштейт бизде. Мотор жасайт анда. Биз неме кылган эмеспиз. Алып чыгып өзүнүн мындай кызыкчылыгы менен, мага окшош эле кызыкчылыгы менен чыгып кетти. Азыр атабыз да айтат, кой балам, не кыласың деп, жолдошум, сен мындай ишти иштебе балам, үйрөнгөнүң жакшы, өзүңдүн машинаң, келечектеги машинаң дагы кызыкчылыгың болсо, келечекте өзүңдүн машинаң үчүн үйрөн, бирок монтип кармап колуң неме кылгандан көрө деп неме кылат. Үйрөнө берейин ата деп үйрөнүп баштады. Азыр кадимдей эле моторлорду неме кылат, жасайт. Көбүнчө Нивалардыкын жасайт, Жигулинкин жасайт. Иномарка канча аралаш элек. Атасынын ниети ушу келечекте бир чоң иште кол коюп отурганың жакшы деп неме кылат, бирок балам калтырбайт да, окууга жеткен сайын Мен колумдагы кызым 6 айлык. Ушу кызым кусак ачканда кирип эмгизип, кусагын тойгузуп, түйүн алмаштырып, шымпондарын алмаштырып берип коюп, кайра чыгып иштейм. Анан бала деп үйдө отуруп калганыбыз менен эч пайда жок.
Hareket kılsаң иштейсиң дегендей, иштесең иштейсиң дегендей. Ошол балдарга кирип, кусаны тогузуп коюп, кайра чыгып, ушинтип тирилгиз өткөрүп атабыз. Чоңойсун дегенмен убакыт өтөт экен. Анан жалгыз жолдошумдун өзүнө да кыйын азыр. Анан азыр кыздарым чоңоюп калган үчүн балдарымдын кыздарына таштап коюп, силер ошо кечке чейин карап тургула деп кирип убагында кирип кабар алып турам. Анан кечке чейин таштап койбойм. Ушинтип кирип кусаны тогузуп коюп, чыгып кайра иштеп жолдошума жардам берип атам. Анан чоңоюп калгандан кийин дагы Кудай кааласа ошо ишибизди улаштырып иштеп жүрө беребиз. Мени бул ишке бирөө мындай зордоп, мажбуран иш кылдырбайт, иш үйрөткөн эмес. Мен өзүм каалоом менен чыгып иштейм. Анан балдарым менен кичинекей болгону менен үйүң жакын болгондон кийин эмнеде эле деп чыгып иштейм. Ошол ишти негизи айтып кетсем, ушул ишти иштегенден бери 3 кыз төрөдүм. Кудай кааласа 3 кызым төрөп, ошо иштеп жүрүп 3 кызды төрөдүм. 3 кызды төрөп, мына дагы деле иштеп жүрөм. Ошо күчүктөрүм бардыгына шүгүр, бөбөктөрүм бардыгына шүгүр. Мен өзүм Жалал Абад областы, Жалал Абад шаарынан болом. Чаткала районуна келин болуп чыккам. Бактың каерде болсо ошо жерге барасың демекчи, Кудайым ошо жерге бактым байлап койгон экен, ошо жерге келин болуп келдим. Мен өзүм 15 бир тууганмын. 15 бир туугандын 11-инчиси болом. Акелерим бар, Кудай кааласа, үкөлөрүм, эже сиңдилерим бар. Ата-энем жок, ата-энем каза болуп калган. Мен 2007 Чаткала районуна келин болуп келгем. Жолдошум экөөбүз Таласта таанышканбыз, Таласта үйлөнгөнбүз. Анан 2008 Чаткала районуна келгем, кайын журтума. Кайын журтума келип бир кыздуу болдук. Бир кыздуу болуп, анан кызым 6 ай 7 ай болгондо иштешибиз керек, бала чоңоюп атат, балалуу болдук, семьябыз чоңоюп атат деп, анан иштейбиз деп. Негизи жолдошум бул жумушун Таласта баштаган. Талас областында 11-ди бүтүп эле Талас областына барып, ошол жерде иштеп, өнөр үйрөнүп, анан экөөбүз үйлөнүп таанышып, Чаткалага келгенден кийин бул жерде техника аз болгон ал убакытта. Анан иштегенге бул жерде жумушу жок болгон. Анан Ош шаарына кеткенбиз. Ош шаарына барып, кыйынчылык болгон. Ош шаарында тууган урумуң болбогондон кийин кыйынчылык болот экен. Квартирага чыктык. Кичинекей бир комнатада, квартирада жашачу элек. Анан жолдошум жумуш ошо өзүнүн спеси боюнча жумуш баштаганчы тачкага чыкты. Араба тартып баштады. Анан арендага араба алып, арендада иштеп жүрдү. Анан мен да үйдө жөн отурбайын деп, анан кайненем кызыңы мен карайын деп, чоң кызым колумдалыгында 10 айлыгында кызыңарды мен карап берейин, бутуңарга турган чейин силер иштегиле деп кайненем кызымды алып кеткен 10 айлыгында. Анан жолдошум, кайненем чоң кызым алып кеткенден кийин, анан жолдошума мен да иштейин дедим. Анан эмне иштейсиң деди. Анан жанымда соседим мойкада иштейм, бааз мойкага чыгабыз деди. Анан аял кишилигиме карабай кой деп, анан мойкага чыктым. Машина жуудук. Анан суук, анда да суук болчу. Ноябрдын аягында чыккам. Декабрдын аягына чейин иштедим. Суук, ооруп калдым. Анан жолдошум сага сууктук кылып атат, ооруп калып атасың деди. Кайра үйдө отуруп калдым. Анан жолдошум өзүнө кыйын болду. Анан бир арендага да бир машина араба ал дедим. Арендага араба алды, дагы бир араба алып, анан резинка тапчка мода болгон убак эле. Жанагындай эстет болуш керек, тапчка кийгизгендер, аялдар кыздарына
жанагындай шише тапочкалар мода болгон убак эле ошондойкайларды алып анан кызым негизи ошол иштеп атканымда кайненем кызым менен кайра келип калды. Анан кайненем кайра кетти. Кайненем кеткенден кийин кызымы алып жолдошум базарга Тачкага айдап чыгып кетет. Мен ошо Ошто базардын жанында жолдо отуруп бир кызым колума кармап өтө кыйынчылык күндөрдү көргөнбүз биз да. Анан бир кызым ошол 10 айлык кызым колума кармап мен өзүм бир колумда кызым бар. Анан бир колумда сода кылчу элем. Тапчка ошо арабанын кырына отуруп алчу элек кызым экөөбүз. Отуруп алып анан неме кылчу элек. Тапчка сатчу элем 30 сомдон, 35 сомдон. Жолдошум анан арабаны сүйрөп келип анан обед болуп калды деп обедти алып келип экөөбүз ошо арабада отуруп тамак жеп кусабызды тойгузуп кайра ошентип кечке чейин ошентип иштеген күндөрүбүз болгон. Ушинтип иштеп жүрүп анан Жалал Абадка бардык. Дагы ошол жактан да иштеп кетебизби деп анан жолдошум Жалал Абадта стого ишке кирди. Анан дагы балалуу болдук. 4 балалуу болдук. Ошентип иштеп жүрүп кыйынчылык менен 4 балалуу болуп анан үй кылышыбыз керек дедик. 4 балалуу болгондон кийин жолдошум Бишкекке кетти. Бишкекке кетип Бишкектен стого кирди. Стодо 2 жыл балдарыбыздан бизден алыста иштеди жолдошум. Анан 2 жыл болгондо жолдошум кел деди. Анан мен балдарым менен барып ал жакта 1 ай үйдө отурдум. 1 айдан кийин анан квартирага чыктык. Кайнатамдар менен чогуу отурчу элек Бишкекте. Анан чогуу мен айттым, мен да иштейин деп анан швейн цехке ишке чыктым. Мен швейн цехте иштеп 1 жыл иштедим окшойт. 1 жыл иштеп экөөбүз иштеп жүрүп дагы үйдө отуруп калдым. Кайра швейн цехке ишке чыктым. Анан ортодо жолдошум авария болуп, ошо ишинде неме болуп, ямага түшүп, машинадан авария болуп, ямага түшүп кетип, ошо немеден авария болгондон кийин сознаниясын жоготуп, ямага түшүп кетип, акырет сынып, операция болуп, больницада жатып чыкты, кыйынчылык болду. Анан кайра мен жумушка чыгып иштеп, экөөбүз жолдошум 1 жылча үйдө отуруп калды. Иштеп жүрүп анан 5-чи баламды төрөдүм. 5-чи баламды төрөгөндөн кийин жолдошум Чаткалга келди. Чаткалга келип, бизнесмен Смаилов Садыр деген байкебиз бар. Туган катары. Туганы, мисалы, жолдошума туганы кандай болсо, жолдошум ал Садыр байкебизде туган катары болуп калганда, бир тугандай болуп калган. Жолдошумду жумушка алды. Жолдошум ошол Садыр байкебиздин колунда иштеп, өзү магазин иштетет. Магазинге товар ташып жүрдү жолдошум КамАЗ менен. 1 жыл иштеп, 1 жылдан кийин анан бизди бул жака чакырды, Чаткал районуна. Анан 2019 Чаткалга келдик. Анан ошол жерден ар жерге көчүп жүргөп неме кылгандан көрө ошо бир жерде иштеп, даракта бир жерде көгөрөт деп анан мен да ошол Садыр байкебиздин колуна ишке кирдим. Сатуучуга жардамчы болуп, анан ал жакта иштеп жүрдүк. Жолдошум товар алып келип берет. Биз ошол товарды сатыш менен алектенебиз. 2019 келип, ошол жерде жашап калдык. Анан квартирада жашадык. Квартирада жашап жүрүп, дарак бир жерде көгөрөт демекчи, ошол жерден иштейлик деп чогуу иштеп жүрүп, анан ошол үйдү алдык. Кудайым буйруп, биринчи себепкер Кудайым. Кудайым ошол Садыр байкебиздин себепкер кылып койгон экен. Ошол үйүбүздү алганга чоң салымы тийген ошол кишинин.
Ошол кишиден аябай ыраазыбыз, үй бүлөсүнөн ыраазыбыз. Ошол үйдү алып анан ошол устага кеткен үйүбүздүн немеси акчасы балдарыбызга тамак аш болсун деп анан ошол үйдү жолдошум экөөбүз өзүбүз бүтүрдүк. Шубактарын кылып, аракет кылып үйдү бүтүрүп, жолдошум ошонча кыйынчылык менен жеткен үйгө жетти, мына 2 комнатам бүттү деп сүйүнгөн күнү бизди көчүрдү да өзү Кочкор-Атага ишке кетти. Кочкор-Атага ишке нефтебазага барды. Нефтебазага барып, нефтебазада иштедик. Барып, ал жакка барып, квартира алып жайгашып бүткөндөн кийин 1 айдан кийин мени чакырды. Анан 5-чи балам бар эле анда. 5-чи балам кичине болгон үчүн, эмчек эмген үчүн балам таштап кете албай, анан балам менен барып, жолдошум экөөбүз нефтебазага ишке чыктык. Анан экөөбүз нефтти ташып баштадык. Кочкор-Атадан Таш көмүргө чейин нефтебазада иштеп, нефтти ташып жүрүп, 2021 ноябрда кетип, 2022 апрелде кайра келдик. Кайра келип анан мен ооруп калдым. Лечение кылыш керек болуп калды. Анан жолдошум Россияга барайын деп иштейин деген немелери да болду, ойлору да болду. Бутка туруп кетсек, балдарыбыз чоңоюп атат. Балдарыбыз келечегине неме тиктеп алсак, балдарым кыйынчылык менен чоңойбосо деген аракетте да постоянно жолдошум ошондой аракетте. Анан мен ооруп калып, анан жолдошум шаарга барып иштейм деп кайра шаарга барып, балдарымдан алыс болуп калат экен. Балдарым менен жакын иштейин деп анан өзүнүн ишин, ошол азыр кылып аткан ишин, өнөрүн кайра тиктеп кетейин деп устаканабыз салына элек болчу, ушул үйдүн айланасын иштеп жүрдү. Үйдүн айланасында иштеп жүрүп анан кой деди, аракет кылып деди, арт жакка ошол үйүбүзгө жакыныраак устакана ачайлык деп өкмөткө кайрылды. Өкмөттөн жардам сурады. Жок, жардам бербей койбоду. Кудайга шүгүр, өкмөтүбүздүн анча жардамы менен, өзүнүн күчү менен, аракети менен ушул устакананы салып, устакананы ачты. Устакананы ачып, эми мына иштетип атабыз. Шүгүр, эмне дейм, шүгүр дейм, дагы да эле шүгүр дейм. Ошол мен ушул малга чейин мактаныш эмес, машина оңдоп, май кармап, мотор оңдогон аялдарды көрө элекмин, жолуктура элекмин, уккан да эмесмин. Анан ошол машинаны оңдоп кеткем. Азыр мурда эски машиналар болгон, мисалы Жигули, Нива, УАЗ деген машиналар болгон. Аларга жакшы түшүнүкүм бар. Анан эми азыр улам техника көбөйүп атат. Мисалы жаңы маркалар чыгып атат. Ошолорду оңдоп кеткенге аракет кылып, үмүтүм бар. Мисалы оңдоп келатам ушул малга чейин. Дагы да чыгып аткан жаңы маркадагы машиналарды оңдоп кетейин дейм. Анан эми ошол айтарым, ушул биз кыйынчылык менен үйрөнүп, мынагы кылып аткан ишибиз жогору жактан көрүп, мисалы бийликтегилер көрүшүп, кичине колдошуп кетсе деп үмүтүм бар. Ыраазычылык. Ошол видеону сиздер тартып аткан, сиздер чыгарып аткан немени жогору жактан көрүп кетишсе, кичине жардам мисалы колдоп кетишсе, эми жардам бергиле дебем, колдоп кетишсе дейм. Биздин Чаткал районунда моторист жок дебейм, бар, бирок азыркы бардык машинаны моторун жасап аткан моторист жок. Бизди Чаткал району боюнча мактанып кете алам, жалгыз бизде оңдойт. Бизден башка моторист жок. Азыркы маркалардын моторун Чаткал району боюнча бир эле биз оңдой алабыз.
Жогору жакта айтып кеткендей, Жигули, Нивадан баштап, Lexus, Range Rover, Subaru, Nexia болгон азыркы жаңы маркалардын моторун оңдоп келатабыз. Мындан кийин да оңдойбуз, Кудайга шүгүр. Ишибизди улантып кетебиз мындан кийин да. Ушул малга чейин элге кызмат кылып келатабыз. Мындан кийин да ошол элге кызмат кылышка даярбыз.